Onu көріп көздері зар синіп. Birinci kelgen күндері әлде қарағандай көтеріп алып, оруға чыдабай. 2 жол операция болды да. Бирок карай албайм. Ушуну айтса эле бир. Жоқ, сіз да күшті болушыңыз керек. Жатыңыз кем? Сарагүлде сіз күшті болушыңыз керек. Assalamu alaikum, урматтуу көрөрмандар, урматтуу кыргыз элим, урматтуу колу ачык мусулман бир туугандар. Бүгүн мына толук 10 күн болду Алиянын алдынан кеткенибизге. Бүгүн кайра келип отурабыз туугандар. Бүгүн биз менен биргеликте Кадамжайдын төрайымы, Шайыр апалар, аксакалдар, Шайыр апалар келип отурат. Бир катар сөз берип өтөлү. Жана ошондой эле ушул жерде чогулган акчаларды бир аз да болсо 10 күндүн ичинде канча чогулду, ошону тапшырып кетүүнү туура көрдүк. Алияга азыр өтө жардам керек. Дагы да болсо жардамыңыздарды бере беришиңиздерди суранабыз. Ошону менен биргеликте ушул убакыттан пайдаланып News KG каналына терең ыраазычылыкты билдиребиз. Биринчилерден болуп бизге жардам көрсөткөн Instagram баракчасынан бөлүшүп, биздин видеолорду таратканга жардам беришти. 150 миң адамдай көрүп, ал жактан дагы бизге колдоо болду албетте. Биз барыбыз YouTube каналына да катталып кетүүңүздөрдү суранабыз. Биз ар дайыма ушундай кызматтарга биз даярбыз. Биз алгаштан сөздү берүүнү Шайыр апалар, аксакалдар. Жакшысыңбы? Бала чакаң тынчпы? Ишиң жакшыбы? Майли, бул дагы бир Алла Тааланын сага берген бир сыноосу. Кудай калса жакшы болуп каласың. Эжесиңдиң бар, тууган уруң бар, мынакей элиң бар. Карап турган сени жардам беребиз. Сен эң биринчи өзүң чөкпө, өзүң көңүлүңдү ал, ачып, Кудайдан тилеп жата бер, биз сени жалгыз таштап койбойбуз кызым. Биринчи Алла Тааладан суранып кетебиз. Алла Таала ушу кызга бир берген күнүмдүк сынооңду жеңилдете көр Алла Таалам. Ушу кыздарын, 2 кызы бар экен, ушу кыздарынын бакты пешинесиге тика туруп кетсе. Мынакей апасы бар экен. Апаң Кудай калса сенин жаныңда, элиң, эжесиңдин тууган уруң сенин жаныңда кызым. Кудай калса жакшы болосуң. Рахмат, чоң келип кеткениңиздерге, баардык жардам берип аткандарыңарга чоң рахматымды билдирем. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, ден соолугуңуздар чоң болсун. Алия алтын кыз, Кудай кааласа Алла Таалам мээнет берсе шыпасын кошо берет дейт. Кудай кааласа бул деле бир кичинекей сыноо болуп атсаңа, Кудай кааласа Алла Таалам насип этсе бардыгы жакшы болот. Алтын кыз, ишен, биз дагы ишенебиз. Кудайым ар бир күндүн өзүнчө бир сыноосун өтүп атасың, бул деле күчтүүлүгүңө берилип атат да. Кудай кааласа жакшы болуп, мына эл журт бар экен, бир аздан болсо деле тыйындар топтоп отуруп ушундай алып келип берип, эме кылып көз салышып турабыз. Кудай кааласа эч кайгырбай, чөкпөй, күчтүү болуп, ушундай жакшынакай улыбкаң менен ар дайым жүргүн, ушул бардыгы жакшы болуп кетет алтыным. Анан ушул мына Кадамжай кичине бир немеси бар, аялдардан бир аз белегибиз бар, ооба. Кудай кааласа анан дагы утуруу эме болуп кетет, дагы алдыда жакшы ниеттер кылып койдук. Иншаллах жардам кылабыз. Кудай кааласа карап турбайбыз. Бардыгы жакшы болот. Ушундай туугандар бизден дагы чогулган, биз барыбыздан бир гана кыргыздар эмес, орустардын да аттары чыгып жатат, башка улуттардын да аттары чыгып жатат. Баарына терең ыраазычылык. Бизден дагы азыр чогулган акчаны биз берип коелу. 10 күндө чогулган акча 86.500 акча чогулду. Ушул канал боюнчачы. Биз ушуну азыр берип кетели. Биз токтолбойбуз, дагы аракет кылабыз. Буюрса Алиянын бутка туруп жакшы күндөрүдө дагы сиздерге чалды беребиз, буюрса. Рахмат сизге, чоң келип видеолор Алла шыпасын берген болсун. Аз да болсо элден мына кыргыз эл жалпы көрөрмандар сени менен бирге. Бардык элдер рахмат сиздерге. Жакшы болуп кетсем баарыңыздар чакырамын. Келип жеп кетесиздер ташын. Урматтуу көрөрмандар, азыр Кадамжай коомунун төрагасы Эмил ага жана Минфин
Алайбек ага келди. Ушуларга бир сөздү берели, ушуну менен видеобузду аяктайбыз. Ассаламу алейкум. Сиздер. Алейкум ассалам. Assalamu алейкум. Жалпы жамаат, жалпы кыргыз элим, амансыздарбы? Мына бүгүн биз Московской облусту Кадамжайлык жердештердин негизинде түзүлгөн Кадамжай коомунун төрагасы жана Минфини экөөбүз жалпы Кадамжай коомунун атынан карындашыбызга кичине акча жардам уюштурган экендик эле. Ошол акчаны карындашыбызга тапшырганы келдик. Жалпыңыздарга рахмат, Алла разы болсун. Ким бизге ушундай карындашыбызга жардам беришибизге себепчи болгондорго бардыгыңыздарга чоң рахмат. Дайыма бар болуңуздар. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу Москва шаарында эмгектенип жүргөн мигрант кыргыз элим. Мына бүгүн биз карындашыбыз Алиядан кабар алганы келдик. Мына бүгүн сиздердин аманатыңыздарды ушу карындашыбызга жеткизгени келдик. Биз медемекчибиз Кадамжай району жана Кадамжайдык миграцияда жүргөн акалар, үкелер, карындаш эжелер сиздерге рахмат айтабыз. Жана ошондой эле кызмат кылып жүргөн Кадамжай коомуна кызмат кылган төрагаларга дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушул сиздердин аманатыңыздарды бир тиен ары бери кылбай ушу карындашыбызга алып келдик. Мына биздин Кадамжай коомунун өзүнөн 263 миң жана ошондой эле биз барбыз эмесинен 86.500 чогулду. Общий суммабыз биздин 350 миң сумма чогулду. Бул жерден эме демекчи дегенми, баарыңыздарга Алла разы болсун, берген пулуңуздарга разы болуңуздар. Ушул карындашыбыз дагы биз катарыбызга кошулуп, илгери кандай болгон болсо ошондой жүрүп кетишиге баарыбыз тилектешибиз. Баарыңыздар Алладан тилеп эмек туруңуздар. Ошол акчаны тапшырып коюшка уруксат этиңиздер. Акчаңыздар мына ойлонбой бере бериңиздер. Биз бир тиениге кыянат кылбайбыз. Мына карындашым жакшы болуп кеткен, а? Чоң рахмат. Кыргыз элиңизге да рахмат чоң. Ушунчалык жардам берип атасыздар. Эштериңиздер оорубайсың. Урматтуу көрөрмандар, биз бар YouTube каналыбызга катталып, лайктан басып, комментариядан пикир калтырып кеттиңиздер. Биздин YouTube каналыбыз ар дайым сиздерге кызмат кылат. Кыргызстан боюнча кайрыла берсеңиздер болот, муктаждыктар болсо. Ушуну менен биз видеобузду аяктайбыз. Сиздердин берген аманатыңыздарды бир тиынын дагы калтырбай өз ээсине алып келип жеткирдик. Эч шектенбестен которо берсеңиздер болот. Дагы биз бул башталышы, дагы көптөгөн берген аманатыңыздарды дагы алып келип жеткире беребиз. Бул башталышы буюрса, биз муну менен токтобойбуз. Алдыга гана жылабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.